10 000 подписчикте. Мен 10 000 болгондо куттуктаймын деген, бирок мен куттуктаганча уже 10 600 да өтүп кеттиңиз. Рахмат силерге. Кайрымдуулук каналды түшүнүп, кайрымдуулукка кичине болсо да салымыңызды кошуп калайын деп менин каналыма жазылганыңарга мен аябай кубанычтамын. Кубанычым менен эле бирге биз биринчи $100 бүгүн жөнөткөнү турамын. Себеби биздин каналда $140 болуп калыптыр. Мына ошонун $100 чечкенге коюп койдук. Ага көбүрөөк убакыт кетет экен. Биринчи кат келиш керек экен. Үйүңө домашний адреске кат келет экен, анда код келет экен. Ошол кодду жазып, анан банковский картаңдан чыгарсаң болот экен. Биз балам экөөбүз ага карабай эле $100 өзүбүздүн эсебибизден жөнөтүүнү чечтик. Себеби 10 000 подписчик болгондо мына ошол ишти кылабыз деген элек. Ага чейин эле болуп калды. Аллахка шүгүр, силердин жардамыңар менен, Аллахтын колдоосу менен мына ошентип биз кайрымдуулукка, мен айтам го, кичинекей кадамдар менен бирок чоң тоого чыгып кетсе болот деген мына ошол. Биз буюрса кайрымдуулук каналыбызда менин негизги максатым ушу атасыз, кароосуз калган балдарга кичине болсо да продуктасынан жардам кылыш. Ал эми биз көбөйүп 100 000 миллиондорго жетсек, бул каналдан көп акча чыгара баштайбыз. Мен айткандай эле бул каналдын жарым акчасын мен кайрымдуулукка жумшайм деген. Ал эми жарым акчасы менин өзүмдүн кетирген каражаттарыма. Ошондой эле биз Америкада жашайбыз. Америкада билесиңер, налог өтө чоң. Эгерде бойдок болсоң, семьяң жок болсо, налогду көбүрөөк салат экен. Анан кем багал болсоң да көбүрөөк салат экен. Эгерде чоң бизнесмен болсом, анда баарын эле жөнөтүлмек. Мына ушундай алтындарым силердин жардамыңар менен мени көпчүлүк колдоп, жакшы сөздөрүн жазып, анын арасында өзүмдүн да туугандарым бар, баса белгилеп кетчү инсандар бар. Мына ушуларга силерге өтө чоң ыраазычылык билдирем. Мен убактыңарды кетирип, мен силер үчүн кызыктуу тартып беришке аракет кылам. Өзүмдүн жашоомдон, жакындарымдын жашоосунан, эгерде уруксат берсе, мына ошондой көп нерсени айтып берип турам. Бирок каналым бул чындык каналы. Чындык, кайрымдуулук, садака блогум деп койгом. Инстаграмдагы ошондой блог. Бул негизги максатым садаканы жайылтуу максаты. Азыр бул современный окшойт деп көбү жазып атат. Садаканы деген бир колуң көрсө, бир колуң көрбөш керек, бир көзүң көрсө, бир көзүң көрбөш керек, мына ошентип бериш керек дейт. Ооба, эң туура. Силер айткандай, мен дагы ал нерсени 5 колумдай билем. Ал нерсени биз өзүбүздүн айлыктарыбыздан, мына ошолордон жасайбыз. Ал эми бул атайын садаканы жайылтуу. Жоктон дагы бар кылып садака берсе болот. Ушул жөнүндө менин блогум, эгерде түшүнүп жеткендер болсо. Мисалы, көчөдөн бирдеме таптым. Ал менде жок. Алып келип жууп тазалап саттым. Не болду менде? Акча болду. Жоктон бар болду. YouTube канал, мына YouTube канал деле. Бул да жок. Мынтип сүйлөп, жаркырап, жадырап силерге сериалдай болуп кино коюп берип атам, чомок айтып берип атам. Бирок чомогумдун баардыгы чындык. Мен силерге кызыктуураак болсун деп чомок деп сүйлөп коёмун. Себеби менин үнүмү детский каналдарда озвучка кылганга жарайт экен деп силер мага ошентип жазып каласыңар. Ошого силердин сөзүңөргө коштоп, мен дагы ошентип чомок деп сүйлөп коёмун. Бирок бул менин ушул жашоодо өткөргөн ачуу кадамдарым. Азыр Аллахтын каалоосу менен мына ушундай сонун Гавайи штатында жашап калдым. Гавайи штаты өтө бир Аллахтын бир башкача жараткан жер экен. Себеби бул жерде эч качан кыш болбойт экен. Кыш эмес, мен күздү да жазды да көрбөдүм. Кышында ошо кичине жамгырчыл болот экен. Мына ошондо эме деп коет окшойт. Кичине ошону күз деп коебу билбейм, бирок бул жакта экиге эле бөлүнөт экен. Сезончу бизде жаз, жай, күз, кыш болуп бөлүнөт го. Буларда болсо кургакчыл, анан жаанчыл экен. Жаанчыл деген убагы ошол кыш окшойт менимче. Себеби ошондо дагы тез эмес, мындай бир жумада көп болсо 1-2 жолу жанагындай шатыратып куйган жамгырдын деле саны аз эле болот экен. Адамды жанагынтип жүдөтпөйт. Мына ошондой Аллахтын жараткан жер экен. Бул дагы мен жөндөн жөн келип калган жокмун. Аллахтын буйругу менен пайгамбарыбыз айткандай,
ырыскыбызды балам экөөбүздүн ушул жака чачып коюптур. Мына ошону келип терип жеп жүрөбүз. Силерди да көрсүн деп колуман келишинче аракет кылып тартып атамын. Ооба, өз жериңе жетпейт. Анан Кыргызстан сонун Американы эле мактай бересиң дегендер болуптур. Силер жаңылышып атасыңар. Бир эле Кыргызстанды эмес, бүт дүйнө жүзүн ар бир жерди, ар бир расадагы адамды баарын Аллах жараткан. Мына ошону бир принципти кармап алып эле менин Кыргызстаным жакшы, эли мусулмандарыбыз жакшы деген түшүнүк болуп эмес. Бардык жаныбар, жер жүзү, адамдын канча түрү бар, мына ошонун баарын Аллах жараткан деп эсептейм. Мына ошол алтындарым, силерге рахмат. Бүгүнкү биринчи баарыбыздын ушинтип кандай десем, тамчы десем да чоңураак болуп калат экен. Бул тамчыдан дагы бир аздан чогулду да, себеби Кыргызстан, Россия ушуларга Россияга да төлөбөйт. Алар жанагындай VPN менен кирген үчүн башка страна болуп төлөнөт экен. Ал эми Кыргызстанга болгону 1000 адам көрсө, 1000 адамга 50 цент төлөйт экен. Элестеткиле, 50 тыйын төлөйт экен. Мына ошону чогултуш үчүн канча 1000 просмотр болуш керек. Элестеткиле, бул деген биз тамчыдан да кичинекейден мына ошону $100 жараттык. Мен ишенем, бул биздин башталышыбыз, биринчи эле айыбыз. $100 болду. Бүгүнкү азыр мен силерге уже сүйлөп атканда $140 болуп калыптыр. Биринчи акча чыгарышыбызды айттым. Ушундай бир узак процесстен, текшерүүдөн өтөт экен. Ал эми кийинкилерибизден мен аракет кылып ушинтип билгеними айтып, тапканымы тартып силерге жүктөп турам. Силер көрүп, мына ушинтип биз системаны алдап, системадан дагы акча чыгарса болот экен. Башка передачаларды эле көрөбүз. Мына ошого мен ушуну ойлоп көрсөм, мындан да кайрымдуулук чыгарсак болот экен деп, мына ошол максатта кылдым. Мага умниктер жазып жүрүп атат, эмне кыласың, элге жарыя кылып, ана берсең жөн эле бере бер да деп. Ушундай сөзүңөрдү айтпай эле койгула. Себеби биз азыр цифровой заманда жашап атабыз. Мен цифровой заманда жакшылыктын ушул түрүн, садака түрүн жайылтууну өзүмө туура жол катары кабыл алдым. Ошон үчүн жаман сөз жазыштын ордуна просмотрларды аябай. Бир адам просмотрун аяп же подпискасын аяса, анда биз эчтеке болуп кетпейбиз. Себеби бир адамдын көргөнү бизди же байытып жүрбөйт, же кембагал кылып жүрбөйт. Ошон үчүн менин каналыма кирип жамандап, менин каналымда жаман сөздү жазышка аракет кылбай эле койгула. Себеби бул кайрымдуулук каналыбыз. Анан дагы бирөө жазыптыр, кайрымдуулук дегендер элдин акчасын жеп коюп атат деп. Ушул сөздү жазаардан мурун чындыгында ойлонгула. Себеби мен бирөөдөн акча жыйнап, бирөөнүн акчасын жеп коюп аткан жерим жок. Мен өзүмүн гана кандай садакаларды кылса болот, жоктон дагы деген гана ушундай жакшы садака тууралуу, садакага берерге эчтекем жок дегендерге мен атайын ушу көчөдөн, бизде жашаган Европада, Америкада ушинтип көчөдө көп таштандыларды көрүп атсаңар керек, таштанды деле эмес, ал кимге керек болсо алсын деген буюмдарды алып эле биз сатып, мына ошону жоктон бар кылып садакага бирөөгө керек болгонуна салып беребиз. Мен ушул жоктон бар кылгандай деп. Ал эми өзүмүн акчаман берип аткан акчаларды чындыгында аларга силерге көрсөтпөй эле кылабыз. Ал жолун дагы биз билебиз. Силер айткандай көрсөтпөй бериш керек, анын өтпөйт дегендер өтпөсө өтпөсүн. Аллах өзү билет, өтөбү, өтпөйбү, бирок биз мээнетибизди кыла берели, туурабы? Мына силерге жайылтып, силерге ушинтип айтпасам, мага подписка деле кылбайт элеңер да. Мына подписка 10 миңге жетип калдык. Буюрса мындай темпте кетсек, тез эле 100 миңге жетебиз дагы, анан жөн эле $1000 чыгарып калабыз деген чоң үмүтүм бар. Себеби $1000 биз канча 10 үйдү тамак аш менен камсыз кыла алабыз деп ойлойм. Ошон үчүн менин каналыма кош келипсиңер. Бул менин эле эмес, баарыбыздын каналыбыз. Бул каналга келген кыргыз, өзбек туугандар, кош келиңиздер менин каналыма. Силердин дагы салымыңар Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушул каналда бар. Мына ошондуктан сиздерден лайк жана подписка күтөм. Ал эми $100 алып барып кимге тапшырганымды мен инилеримден кабар күтөмүн. Конечно, силерге андай отчет катары дагы болуш үчүн
жанагы тапшырып аткан аялыбыздын жүзүн тартпайбыз, өзүнүн уруксаты менен, денелерин бошору менен аманатты жеткирип берсе, анан силердин алдыңарга кайрадан жаркыраган жүз менен мына ошол жакшы кабарым менен кайрадан эле экрандан силер менен көрүшөмүн.